Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адамдын иммунитети качан төмөндөп, түшүп кеткен учурда адам көптөгөн ооруларга чалдыгат. Негизинен иммунитеттин жогору болуусу. Адамдын иммунитети жогору боло турган болсо, көптөгөн ооруларга каршылыкта көргөзө алат. Ошол иммунитетти көтөрө турган нерселер эмне? Ошол туурасында бүгүнкү сабакта айтып бермекчибиз. Алардын эң биринчиси имбир. Имбирди колдонуунун бир канча жолдору бар. Ошонун биринчиси имбирди сыртын арчып, майдалап кесип алып, ысык чайга кайнатып, ысык чай кылып ичсе дагы бул иммунитетти көтөрүүгө себеп. Жана ошондой эле бул имбирди сыртын арчып алган соң чөркадан майда кылып өткөрүп, ал майда болгондугу адам оозуна салганда чоңдугу билинбей, тагыраак айтканда бир майдараак деңгээлде болсо болот. Ошону майдалап туруп табигый бал менен аралаштырып, күнүгө 3 маал ач карын чай кашык менен 1 кашыктан жеп туруу Аллах Тааланын жардамы менен иммунитетти көтөрүүгө дагы себеп. Дагы ошол сыяктуу иммунитетти көтөрө турган нерселер өтө көп. Ошол туурасында кийинки сабактарыбызда айтып беребиз. Андыктан биздин каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар.